Амансыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Эфирде күн өзөк. Аны мен Керим Айдаров алып барам. Биз бүгүн абалың кандай радио деген теманы тегерегенде кеп козгойбуз. Анткени бүгүн радио жана байланыштар күнү экен. Мына ошонун максатында эбепке себеп кылып биз кесиптештерибиздин келечегин бүгүнкү абалын кепке салуулалы деп отурабыз. Бүгүн бизде конокто менин оң жагымдан Жыпар Арыкова, Таңкы пирамида студиясынын продюсери. Сол жагымда Бүбүккан Досалиева, Азаттык радиосунун продюсери. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Анда эмесе мына бүгүнкү абал жөнүндө кеп кылалычы дегеле журналисттер. Абалы кандай? Бүгүн соц тармактын өнүгүп аткан мезгилде радионун уурду кандай? Ушу жөнүндө дегенде кепибизди баштайлычы. Сиздин Рахмат бүгүнкү байланыш кызматкерлерин жана биздин кесиптештерибиз радио, телевидение кызматкерлерин бүгүнкү кесиптик майрам менен куттуктап коелу. Адегенде өзүңүздөрдүн да майрамыңыздар менен чыгармачылык ийгиликтер көп болсун. Кыргызстан өнүгүп жатат деген жакшы маалыматтарды берген учурлар, жаңылыктар көп болсун. Ал эми байланыш тармагы же болбосо ошо радио тармагын ала турган болсо, Кыргызстанда акыркы 20 жылдын ичинде, айрыкча бул акыркы 2000-жылдан баштап Кыргызстандын бул тармагы өнүктү десек болот. Жалпы техника, технологиядан артта калган жери жок. Айрыкча буга Кыргызстанда сөз эркиндигинин кандайдыр бир деңгээлде бар экендиги, жана ошол сөз эркиндигин, басма сөз эркиндигин калыптандырууга, ошол жетишкен деңгээлден ылдый түшүрбөөгө аракеттенген биздин кесиптештерибиздин дагы өнүгүшүнөн, аракетинен, өжөрлүгүнөн азыркы абал жакшы өнүгүп жатат деп айтсак болот. Азыр мисалы үчүн эле Кыргызстанда алып көрөлү, акыркы маалыматтарга караганда Юстиция министрлигинин каттоосунан өткөн электрондук массалык маалымат каражаттарынын саны азыр 1000ге чукулдап калды. Анын иштегенинен бир 300, 400, 500ге жакындап калды иштеп жатканда. Демек, маалымат таратууда дагы ушул электрондук массалык маалымат каражаттарынын ортосунда атаандаштык демек күчтүү. Демек, атаандаштык болгондон кийин албетте өнүгүүгө аракет дагы болуп жатат. Радио маселеси да, маселен мына азыркы учурда радио көбөйүп баратат улам-улам. Бул радио маалымат каражаттарында жеңил, оңоюраак, анан тез ишке киргизүү аракет кыла турган нерсе экен да. Ушу мурдакы радио менен азыркы радиону салыштырып көрө аласызбы? Азыр мен радиодон четтеп калганына көп жыл болду, бирок мен бала кезимде эсимде бир 10 жылга жакын биз Кыргыз радиосунун ашканасында чоңойдук да. Ошол жер бизди аябай калыпка салып, журналистиканын бир жакшы агымына түрттү да. Биз ошол радио аркылуу телени тааныдык, радио аркылуу башка маалымат массалык тармактарында иштедик. Кечээден бери биз да иликтеп көрсөк, азыр Кыргызстанда 30дан ашык, 35ке жакын радио станциялар иштейт экен. Ошо 35ке жакын. Бул демек, ошол кезинде биздин учурда бир эле Кыргыз радиосу, Бүбүккан эже билет, бизден мурунураак радионун тарыхын бизден да жакшы билсеңиз керек. Болсо, азыр сиз айткандай эле мен менен макулмун, атаандаштык абдан күч алды. Азыр мынтип бири-бирин угуп, бири-биринен алдыга озом деген атаандаштык менен азыр радио станцияларда абдан өзүнүн толкундарында жарышка түштү да. Бул ошол журналистика системасындагы канат бутактын жайылышы, анан бир жаш муундардын дүркүрөп өсүшү менен бааласак болот да. Анан кандай өсүп атат, анан аларда кандай мүмкүнчүлүк түзүлүп атат, анан коом менен бийликтегилер ошол журналистика системасында, ошо радиодо, башка тармакта иштеген массалык маалымат каражаттарында кызматкерлерибизге кандай мамиле кылып атат, бул өзүнчө тема да. Радионун мурдагысына салыштырганда техникалык жагынан асма менен жерде айырма. Мен азыр ушул эркин көз караштагы журналисттер менен мамлекеттик кызматта иштеген журналисттер эки бөлүнүп жүрбөйбүзбү? Ушундай жагдай бүгүнкү бизде барбы, жокпу?
Эмне албетте дароо эле азыр эле иштеп аткан эле бир эле мисалы үчүн Акнет провайдери бар. Мына ошонун тизмесиндеги эле массалык маалымат каражаттарын алып көрөлүчү телевидениесине бир эле кабарды, бир эле болгон окуяны ошолор кандай чагылдырып атат. Карап көрсөңүздөр, бир эле болгон окуяны, мисалы үчүн бүгүн Мурат Соталинов соттун чечими менен абактан чыгарылды. Мына ошол маселени кандай чагылдыргандыгын иликтеп көрө турган болсок, кандайдыр бир деңгээлде карама каршылык бар, кандайдыр бир деңгээлде бир точканы көрүү бар. Мисал үчүн КТРКны алып көрөлү. КТРК кандайдыр бир өзлөрүнүн кодексиненби же да кандай себептер бар экенин билбейм. Өзлөрүнүн бир бийликтин саясаты деп мен бир жактуу айткым да келбейт. Кандайдыр бир өзүнүн ракурсунан берет бир окуяны. Ошол эле кезде апрелди карап көрөлү. Таптакыр эки карама каршы. Анан мына силерге окшогон телеканалдарды алып көрөлү. Алардагы балким уюштуруучулардын, балким кожоюндардын кызыкчылыктарынын негизиндеби ошол бир эле окуяны башкача өңүтүнөн чагылдырганын көрөм да. Мен бул журналистика жагын иликтеп жүргөн окумуштуу адам катары ажырым бар экен да, кайсы бир деңгээлде. Ажырым сөзсүз түрдө бар. Деги эле журналистикада көзгө бейтараптыкты атпайбызбы? Бардык массалык маалымат каражаттары бейтарап болуш керек. Бул эл аралык норма. Бирок эл аралык нормадан дагы бардык эле мамлекеттердин массалык маалымат каражаттарынын этикалык нормаларында бул жобо дагы каралган. Бирок ошол бейтараптыктын 3 көрүнүшү бар. Мисалы үчүн саясий жактан бейтарап болуш керек, коммерциялык жактан бейтарап болуш керек, жана кандайдыр бир топтордун, саясий күчтөрдүн көз каранды болбош керек аларга. Ушул 3 точкадан алып караганда бардык эле массалык маалымат каражаттарда кандайдыр бир деңгээлде көз карандылык бар. Бейтараптыктан 100% деп айта албайбыз. Кандайдыр бир проценттерге мындай ооганын көрөбүз да. Ошол эле азыркы айткандай КТРК менен апрель же болсо дагы башка каналдарды карап көргүлөчү. Бир эле окуяны чагылдырышын алып көрсө, түрдүү өзгөчөлүктөр бар. Биз эле кээде объективдүү жаңылыктарды издегенде же болбосо мындай жаңылыктарды издегенде ошо канал тандайбыз же радио станциялардын деле жана электрондук сайттарды деле тандап калып атпайбызбы? Анан барып эң маанилүү жагын карайбыз. Ошол эле сиз иштеген Азаттык кандай өңүттө берет, Башка каналдар сиз салыштырганда эле Азаттыктын форматы такыр башка, силердики дагы мындай караганда көз каранды эмес сыяктуу эркин бейтарап бергендей болосуңар, бирок сиздердики дагы өзүңөрдүн позициялар бар, өзүңөрдүн тартип эреже, эл аралык нормаларга таянып, эл аралык нормалар менен сөзсүз түрдө бул мисалы үчүн Азаттык радио станциясы өзүнүн эл аралык нормаларынан чыкпайт. Өздөрүнүн мындай немеси эрежелери менен. Ошол эле учурда башка радиолорду же башка маалыматтык агенттерди карап көрсөк, ал жактын өзүнүн нормалары бар да, ушундай бир бейтараптык деген түшүнүктүн өзүнүн бир эрежелери бар, ар бир каналдарда, ар бир радио дегендин эрежесинде бир жагында мамлекеттик ишкана КТРге окшогон чоң машина турат, экинчи жагында жеке кожоюндар турат. Мисалы апрелдикине окшогондор, үчүнчү жагында Азаттык окшогондор турат. Бирок булар деле бейтарап эмес го, же бейтарапсыздарбы сиздер? Бейтарап. Сиздердин кожоюндарга баш ийесиздерби сиздер дагы? Эч качан. Мен мисалы үчүн менин иштегениме ошол Азаттыкка жалпы жонунан 25 жыл болуп калды. 25 жылдын ичинде мени могул окуяны момундай кылып бер деп бир киши айткан жок. Мисалы үчүн мена директор болуп жүргөн Чарльз Карлсон деген, Тынчтык Чөрөт деген Нарынайып, азыркы Венера Жуматаева бир дагы маселени мен айткан жок. Бул ошол журналисттин өзүнүн бейтараптуулугу. Анан бул жерде негизги маселе эмне? Факты, чындык болдубу? Көзү жеттиби? Ошол факт болдубу? Окуя болдубу? Болгондой, анан түрдүү көз караштардын кагылышынан бериш керек. Түрдүү көз караштардын кагылышы болгондо, демек, чындык айкындалат. Бирок бизде ошондой бейтараптуу маалымат булактары азырактай сезилет. Анан ошо маалыматты бергенде да сөз түрдө биз кожоюнга ыктап, ошонун пайдасы үчүн маалымат чыгарган адатка биз үйрөнүп алдык да көптөн бери, туурабы? Ушул маселени жойсок болобу?
Эми мен жанагы жогоруда айттым ғой, эл аралык норма бар депе, бейтараптуулук деген. Ошо бейтараптуулуктун негизделген 3 түрү бар деп едимби. Ошол кожоюндарга келгенде коммерциялык көз карандысыздык, коммерциялык бейтараптуулук болбой жатпайбы? Алып көрөлү. Мисал үчүн бир эле окуяны жанагындай эле мисал келтирсек, окуяны көз карандысыз деп коюшат өзлөрүнүн статусу боюнча массалык маалымат каражаттарын берип жаткандыгын көрүп атпайсызбы? Ал ошол кожоюндардын же болбосо кандайдыр уюштуруучу топтордун кызыкчылыгынан чагылдырып берип атпайбы? Ошонун ракурсунан берип атпайбы? Анан кийин биз кандайдан бул жерде коммерциялык бейтараптуулук, саясий жөн койгондо дагы коммерциялык же болбосо жанагы топтук кызыкчылыктардын бейтараптуулугу болбой жатпайбы? Заман улам өзгөрүп атат да. Азыр соц тармактар күчөп баратат. Маселен, гезиттин жашоосу мурдага караганда кыйындап атат да, азырчы жашашып кетиште кыйыныраак болуп калды. Радио бүгүнкү учурда дагы канча өмүрү бар? Радио жашайбы? Соц тармакта азыр блогер дегендер чыгып алды, туурабы? Журналистика деген журналисттердин азыр караганда жана соц тармактагы блогерлердин баягы иши ыргактуу жүрүп бараткандай, алар осы коммерциялык маселеде бир топ иш алып барып аткандай болуп атат да. Мен мындан 40 жылга жакын университетте журналистиканы бөлүм бүтүп атканда, ушул массалык маалымат каражаттарынын спецификалык өзгөчөлүгү жөнүндө дипломдук иш жазгам. Ошондо эле ага чейин эле япондуктар мисалы Асахи гезитин жоголот дешкен. Бул гезит болбойт, бир топ жылдан, бир нече жылдан кийин бул гезит жоюлат, электрондук гезит болот деп айтышкан. Электрондук гезит болуп, бул интернетке өттү, а бирок Асахи жоюлган жери жок. Демек, коомдо буга муктаждык болгон кезде, ал массалык маалымат каражаты жашай берет. Ал эми радиого келе турган болсок, азыр радиону бул үн деп коелу, добуш менен иштеген массалык маалымат каражаты. Бирок жанагы интернеттин мүмкүнчүлүгүн пайдалануу менен азыр видео ошол эле учурда социалдык тармактар аркылуу видеосун таратып атпайбы? Демек, бул жерде кандайдыр бир радионун, телевидениянын, видеонун бул синтези пайда болду азыр, синтез пайда болду. Демек, бул азыркы ааламдашуу процессиндеги техниканын, технологиялык өнүгүүлөрдүн негизинде булар дагы массалык маалымат каражаттары баягы мурдагы эле аморфтук түрдө калбай, азыр трансформациялануу доору башталды. Башкача техниканын башкача бутактарына айланды да. Радио жоголот деп мен толугу менен кошулбайм. Радио жашап келген жана жашай берет. Азыр сиз айткандай эле электрондук тармактар менен тескерисинче күч алат да. Радионун ошол сайттагы маалыматтарын алып атабызбы? Алып атабыз. Андан сырткары видеолорун көрүп атабыз. Ошол учурда көрө албагандар угуу түрүндө угуу технологиясы менен кабыл алып атат. Демек, бул жакын арада радионун жоголушу мүмкүн эмес. Тескерисинче, жана сиз айткандай, синтезделип, мындан да күчтүү башка технологиялык ахвалга түшүп радио күч алып атпайбы, туурабы? Бул дагы көп. Бул дагы бир гана нерсе, менин жеке көз карашымда, ошол маалымат таратылып жаткан маалыматтардын сапаты, чындыгы, тактыгы, анан кийин ошол маалыматтардын формасы, мазмуну жагынан атаандашуу күчөйт. Анан ошол атаандашууда ошол трансформацияланган каражат дагы өнүгө отурса, анда адамзаттын телефон менен эле жүрүп атпайбы? Адамдар телефон менен эле телевидениени көрөт, радиону угат, интернетти да карайт. Керек болсо ошол газетанын интернетке салынган вариантын деле окуп атпайбы? Сүрөт-пүрөттөр менен баарын көрүп. Демек, бул жерде техника анын жашашына мүмкүнчүлүк түзүп атат. Ал эми андан ары жашап кетиш маселеси ошол маалымат таратуунун мазмундук
анан мазмунуна көз каранды болот. Журналистика маданияттуулугу биздики өстү. Сиз айтып атпайсызбы, ушундай деңгээлге жетиш үчүн журналистиканын маданияттуулугу билим деңгээлде керек го деп ойлойм. Маселен, туурабы? Бүгүнкү учурда ошо журналистикалык маданияттын өсүү деңгээли барбы? Тилекке каршы башка мамлекеттерде айтпай эле коелу, Кыргызстанда жалпы журналисттердин арасында, жалпы массалык маалымат каражаттарынын арасында фундаменталдуу билим, мындай чындыкка негизделген маалыматтарды таратуу жоопкерчилиги жогору деп айта албайм. Көбүнчөсү сенсация издеп атат, көбүнчөсү бири-биринен уурдоо, плагиаттык абдан күчөдү. Плагиаттык жөн эле көчүрүп туруп эле өзлөрүнүн продукциясы кылып, кичине тышы башын өзгөртүп туруп эле берет. Бул чоң жоопкерчиликти пайда кылып атат. Демек, биздин Кыргызстанда бул жагында дагы бул мыйзамдык негизди талап кылган кырдаал пайда болду деп айта алам. Анан дагы журналисттердин арасында жанагындай интернет өтө жеңил, маалыматты жеңил таап, жеңил таратууга мүмкүнчүлүк түзүп койбойду. Ушундан пайдаланып, фундаменталдуу билимге, фундаменталдуу маалыматтарды алууга кызыгуу, ошого изденүү начарлап баратат. Мен толугу менен кошулам, себеби дегенде азыр сиз айтып атсаңыз, мен эстеп атам да, ошол радиодо иштеп жүргөн кезибизде биз маалыматты азыркылар интернеттен орунда отуруп эле таап, же мындай телефон аркылуу эле, интернет аркылуу таап алса, биз чуркап барып объективдүү бир кишиден алып маалыматты чогултуп анан кийин берчүбүз да. Азыр мүмкүнчүлүктөр абдан көп болгондуктан ошол именно сиз айткандай жана нак контент маңызы боюнча, компетенттүүлүк боюнча сиз жогорку окуу жайларда билим берип жүрбөйсүзбү? Ошол окуп аткан журналистика тармагында окуп аткан жана бүтүп аткан балдар менен биз иштешип атабыз. Ошолорду карап туруп мен ушунчалык жеңил билимсиздиктерди көрүп, мен абдан таң калып, анан өкүнүп атам да. Эгер биздин журналистика системасында билим берүү, маданиятыбыз, этикабыз ошолчалык деңгээлде болсо, бул азыркы жеңил жашоо, бул интернеттик система, электрондук система бизге канчалык деңгээлде көп жакшы жагын бере алат жана канчалык деңгээлде биздин билимсиздигибизге жол ачып берет деген коркунучтуу болуп атат да. Коркунучтуу болуп атат. Себеби дегенде жана сиз айткандай эле жеңил ушактар, жеңил маалыматтар, плагиатство сөзсүз түрдө болуп калды. Азыр баягы өзүнүн тиги жерден алып эле тиги жерге печат коюп коюп. Ушу билим берген мекемелердин да күнөөсү болуш керек деп ойлойм да. 5 жыл окуйт, бирок эч нерсеге даяр болбой келет дагы. Телевиденияга же гезитке келип, же радиого келип 3 айда ал үйрөнүп чыгат да. Анан жакшынакай журналист болуп иштеп калат. Бул жерде окутуу, журналисттик кадрларды даярдоо системасын түп тамырынан бери өзгөртүү керек. Түп тамырынан бери өзгөртүү. Бул советтик доордо түптөлгөн система менен окутулуп жатат. Анан кийин бул журналист деген секунда, минута менен иштеген, окуя менен иштеген кесиптин ээси да. Окуя менен иштебей, биз баягы китепте жазылгандар менен, мен деле университетте сабак берип атам, техникалык каражат жок. Мисалы үчүн азыр көрсөтүп берейин десең техникалык каражат жок. Ошон үчүн азыркы доорго ылайык билим берүү системасын түзүү керек. Анан дагы бир нерсени айтайынбы? Өткөндө бир эле чоң эле таанымал эле кишини бир гезитте сүрөтүн, башка кишинин сүрөтүн коюп коюптур да. Анан ушундай жаш журналисттердин арасынан ошону көп байкайм да. Азыр мына радиодо иштегендер, телевидение иштегендер, телевидение болсо тартып келет, эгер интервью ала турган болсо. Эгер радиодон болсо, гезиттен болсо, телефон менен, Facebook менен, Instagram менен интервью алуу деген калыптанып баратпайбы азыр? Калыптанып баратат. Бул эң ой, ал эмени жүзүн көрбөй туруп, социалдык тармактан болсо башка сүрөттү да коюп коюшу мүмкүн да, сүрөтүн көрбөйт. Анан ошон үчүн сүрөтүн көрбөйт, жүзүн барып көрбөйт. Анан кантип көзү кантип карайт экен, кантип сүйлөшүп атат, эмне деген киши экен деген билбей туруп, анан
тиги үнүн жосо жазып бергенин пайдаланып коюп атышат да, анан кийин ошон үчүн көп журналисттер менден сурашат да, бу ким депчи. Анан сүрөтүн интернеттен издешет, кайсы киши эле бул, анан жосо интервью алып койсо дагы бул кишинин аты ким деп сурашат да. Ошол немеге мезгил менен, окуя менен журналисттерди тарбиялабагандыктын кесепети ушул болуп атат. Экинчи жагы да бар да, ошол журналисттер азыркы шоумендерди жакшы тааныйт дагы, анан атактуу баалуу кишилерди тааныбайт да. Туурабы? Ушундай деградацияга да түшүп калбадыкпы биз, туурабы? Ушул маселени дагы кичине биз жойгонго аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Эми экинчи маселеге кетеличи. Бүгүн коомдо журналисттер санитардын кызматын аткарат. Коомдогу болуп аткан жаман, жакшы нерселердин бардыгын журналисттер көрсөтөт. Айланайын мугалимдин айлыгы аз экен, койкой өкмөт карап койбойсуңарбы, маданият кызматкеринин айлыгы мынча эле экен, же тиги жерде тигиндей бир азаптуу бир окуя болуптур, ушуга көз салып койбойсуңар дегендин бардыгы журналисттер. Анан бир жебичкич же болсо байманаптардын жаман окуяларын жазып койгон да журналисттер. Анан эле барып балайга калып соттошуп, боттошуп, кыйын бир акыбалга туш келип калабыз да. Ушундай маселе бизде акыркы мезгилдерде болуп атат. Атамбаевдин учурунда бир топ эле болгон. Анда жөн эле өкүмзордук менен журналисттерди камап же болбосо соттоп, бир топ моюнуна акча салып койгон мезгилдер болгондо, бүгүн ушундай жагдай барбы? Мынакей жакында эле Азаттык радиосунун кабарчысы Ыдырыс Исаков Ошто салык төлөбөгөн. Бул эң чоң мыйзам бузуу да, бул дүйнө жүзүндө эң чоң мыйзам бузуу. Мына ошол маселени иликтеп чыгарды эле, дароо 50 миллион сомдук айыппул талап кылып сотко берди. Бирок мына бүгүн коомчулуктун, журналисттик коомчулуктун, жалпы депутаттардын арасында, депутаттардын дагы каршылыгынан улам Атамбаев, Жалил Атамбаев арызын кайтарып алууга мажбур болду. Бул эмнеден кабар берет? Тилекке каршы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ушул сөз эркиндигине, басма сөз эркиндигине кишен салууга аракет кылгандыгы коомго, ушундай жеп ичкичтерге дагы жакшы тырмакчанын ичинде үлгү берип койбодубу? Жол салып берип койбодубу? Мына ошондон бул мамлекет башында турган адам, жанагы мамлекет башында эле эмес, деле эл алдында жүргөн адам түрдүү коомдогу сынга, түрдүү көз караштарга, талкууларга жем болууга даяр болуп келиш керек да. Анан мамлекет башында турган адам ошондой бир нерселерге чычарап туруп тиги сотко бергендиги башкаларга абдан жакшы тырмакчанын ичинде үлгү болуп бербедиби? Анан ошондон пайдаланып, мында ошондой жол ачылып калды деп туруп, анан башкалары журналисттердин коомдун санитары болуп жаткан, өзүнүн коопсуздугун немеге коркунучка келип турса дагы ошого кайыл болуп жасаган иштерине басым жасайбыз деп атпайбы? Бул жагынан эгер жеп ичкичтердин, коррупционерлердин, же болбосо ошондой элдин байлыгына кол салган адамдардын журналисттер коомунда бир дагы катуу бекем турбаса, кедей журналисттер жем болуп калышы мүмкүн. Ошого биз катуу турушубуз керек деген ойдомун. Бүйканжы, мисалга азыр жеп ичкич коррупционер деп кимдир бирин айтышыбыз кыйын да, баягы сотто далилдемей сайын айта албайбыз да. Тиги жеп ичкич экен, бул жеп ичкич экен деп айта албайбыз, туурабы? Бирок биз журналисттер ошонун жаман баягы мыйзам бузган жагдайларын көрсөтүп берүүгө милдеткенбиз да, туурабы? Эми журналисттер дагы бекер айткан жери жок да. Бул биринчиден коомдук пикирге, экинчиден колуна тийген материалдардын, ачык материалдардын, өкмөттүн сайттарындагы ачык материалдардын негизинде жасалып жатпайбы? Демек, ачык материал болгондон кийин соттордун дагы ошол сотко берсе ошону кабыл алып, мында ачык материалдар турса кандай
далилдеп бересиз деген бир эме жок, мындай бир кандай десем, мамиле жок туруп анан кабыл алгандарына мен сотторго дагы таң калам да. Ыдырыс Исаков жөнүндө сөз болду. Азыр акыркы мезгилдеги сотко жанакындай сотко бергендердин арасында азыр бир эле Ыдырыс Исаков бар го дейм, журналисттердин арасында менимче азыр акыркы мезгилде. Сиздин оюңуз кандай ушул Ыдырыс Исаков боюнча? Ыдырыс Исаков боюнча мен видеосун көрдүк. Мен толугу менен кошулам. Себеби азыр журналисттердин тилектештиги болбосо, чын эле биз бир кайсы бир коомчулуктун бир саясий кызыкчылыктардын жеми болуп калышыбыз мүмкүн да. Мен муну өз башымдан кечиргем да учурунда. Өз башымдан кечиргем, сот аркылуу өткөм, сот аркылуу талашканбыз. Мен ошол кезде дагы ошол журналисттердин тилектештиги, ошолордун резонанс жаратуусу менен, анан ошолордун колдоосу менен анан мен азыр сиздер менен чогуу отурам да ушул жердечи. Ошол Бакиевдин учурунда деле, системада деле канча журналисттерибиз, күчтүү журналисттерибиз кетти, чет өлкөгө кетти, сабалды, качты, сыртта жүрүшөт. Мыкты деген журналисттер ошо чындыктын көзүн ачып койгондугу үчүн азыр мамлекеттен да алыс жүрүшөт. Бул система азыр акыркысы болсо экен деп тилейбиз. Бирок ар бир системанын учурунда болуп келаткандан кийин бул улам жаңыланып, жаңы журналисттердин жүзү менен жаңыланып келаткандан кийин биз журналисттердин тилектештигин, биримдигин күчөтө турган бир системаны, бир союзду түзүшүбүз керек. Кошумчалап койчу бир нерсе мен кесиптештериме. Бул маалымат таратуу жоопкерчилиги абдан жогору да. Азыр эми ачык маалыматтарга таянып жазып жатышат. Ошол эле учурда далилденген чындыкка негизделген материалдарга таянып жазыш керек да. Анан бул ушундай нерселер да эмнеден чыгып атат? Көпчүлүк гезиттерибиз жанагындай көз карандысыз деп коет, бирок ошондой гезиттерибиз, кожоюну бар гезиттер көбүнчө буйрутма материалдарды жарыялашат. Ошо буйрутма материалдардын негизинде эч бир чындыкка, фактага негизденилбеген материалды жарыялагандардын негизинде ошондой жалпы журналисттерге булар ушакчы, булар журналюга, булар заказды гана аткарат деген көө жабылып жатат да. Ошон үчүн мындай жеген наныбызды ак жеп, таза жеш үчүн тиги чындыкка негизделген материалдарды гана жарыяласак деген ойдомун да. Жана Ыдырыс Исаковдун видеосу боюнча, маалыматы боюнча, мыйзамга так даана жасалган эме маалымат болгонбу же калпыстык бар ошонун ичинде дагы? Сиз профессионал журналист катары айтыңызчы. Бул жерде ачык маалыматтар, бүт бардыгы салык инспекциясынын ачык маалыматтарына негизделип турат. Жанагы адамдар дагы, интервью берген адамдар дагы айтып атпайбы? Интервью берген адамдар демек өзлөрүнүн сөзүнө өзлөрү кожоюн адамдар да. Эгер мен өз сөзүмө өзүм кожоюн болбосом, мен интервью берүүгө, бир нерсе бирөөлөрдү көө жабууга менин укугум жок да. Сиз кандай ойлойсуз? Мен толугу менен кошулам. Мисалга бизде ушундай так даана маалымат берген журналисттердин көп болушун гана каалайлы. Анткени сиз айтып аткандай бир топ журналисттер мурда азыр эми азайып баратат, жанакындай бирөөнүн заказын аткарып, жок жерден эле каралап жазылган макалалар көп чыгып кеткен да мурда, туурабы, гез журналдардачы. Бирок эми азыр ошондой жагдайлар азайып баратат. Буюрса биз баардыгын мыйзамдын чегинде жашаганга, анан кийин журналисттер ушул коомдогу элдин акчасын жеген адамдарды дагы бир тыйганга, биз мындай бир санитар катары дагы күчөнүп иштешибиз керек го деп ойлойм да. Анткени бүгүн мамлекетте бир топ акчалар уурдалып кетпеди. Канчалаган азаптуу күндөрдү өткөрдүк. Ошон үчүн журналисттер коомдо дагы көп иштер алдыда экенин жана ошол иштерди аткарганга милдет керек экенибизди туялы. Сиздердин келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Кудай буйрса, кийинкиде дагы баарлашканга мезгил, убакыт келет деген үмүт менен биз берүүбүздү аяктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен күнүзлүк берүүбүз аяктады. Кийинкиде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.